Саламатсыңарбы урматтуу достор, саламатсыңарбы урматтуу кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр. Бүгүнкү сабагыбызда биз сиздерге өткөн сабагыбызда сөз бергендей багыттар жөнүндө маалымат беребиз. Кыскасы кыргыз тилинде биз багыттар дегенде эмнени түшүнөбүз? Багыттар дегенибиз бул адатта бизди кайсыл бир жерге багыттап көрсөтүүчү же болбосо кайсыл бир даректи табууда ушул жардам берүүчү көрсөткүчтөр болуп эсептелинет. Мисалы, сиздер бул жерде багыттарды көрүп турган учуруңуздар. Мисалы, алдыга бул оң тарап, бул сол тарап, бул артка. Караңыздар. Демек, мен бул жерде турган болсом, мен алдыга басышым мүмкүн, мен оңго басышым мүмкүн, мен солго басышым мүмкүн жана мен артка басышым мүмкүн. Келиңиздер, мисалы, сабагыбызды улантып жатып айта кетейин. Көбүнчө биз багыттарга кайсыл учурда муктаж болобуз? Кайсыл учурда биз багыттардын жардамына мындай заргып калган учурларыбыз болот? Айтайлы, бул биз. Бул мотоцикл бизбиз. Бул жерде биз барбыз. Демек, биз шаарда өзүбүздүн досубуз жашаган үйгө баруубуз керек. Ал үчүн караңыздар, биз алдыны көздөй кетип жатабыз. Биз алдыга көздөй жүрүп олтурдук дагы, андан кийин оңго бурулдук. Оңго бурулуп бара жатып, кайрадан оңго бурулдук, анан солго, анан оңго бурулдук. Мына ушул аракеттен кийин гана биз досубуз жашаган аймакка жетип келдик. Эгерде биз ушул багытты туура билбесек, анда үйдө олтурган досубузда бизге кайсыл жерде экендигин так түшүндүрүшү бир аз мүшкүл болуп калат, бир аз эмес кыйла эле. Келиңиздер, азыр болсо дал ушул мотоциклды биз мына ушул даректи көздөй атайын багыт менен алып баралы. Ал үчүн биз бул жолдон баралы, алдыга барабыз, алдыны көздөй басабыз, сол тарапка бурулабыз, алдыны көздөй басабыз, сол тарапка бурулабыз, оң тарапка бурулса, мынакей бул дарекке келебиз. Көрдүңүздөр, Ал эми бул төмөнкү дарекке барыш үчүн биз мотоциклды сол тарапка бурабыз, сол тарапка буруп туруп бул жака түз келебиз дагы, анан дагы солго бурсак, мынакей бул дарекке жетип келдик. Ал эми мотоциклды бул дарекке жеткириш үчүн биз мотоциклды артка бурабыз дагы, алдыны көздөй бир аз жүрөбүз. Андан кийин бул дарекке жетип келебиз. Эгер бул жакта биздин досубуз жашай турган болсо, анда мотоциклды аркага буруп туруп, анда бул жака кетире берсек, мотоцикл аркага кеткен болот. Караңыздар. Мотоциклдын бул алды тарабы, бул арка тарабы, бул оң жагы, бул сол жагы. Түшүнүктүү болду, Келиңиздер, андай болсо кийинки бизде Айжамал аттуу 22 жаштагы каарманыбыздын улан досу менен сүйлөшкөн маегине көңүл буралы. Салам улан, салам. Мен сен айткан китепкананы такыр эле таба албай жатамын. Ошондой дечи. Азыр сен кайсыл жерде турасың? Азыр мен базардын башындамын. Андай болсо ошол базардагы жол менен алдыны көздөй 1000 метр басасың. Андан кийин оңго бурулуп 200 метр бассаң табасың. Сиздерден кечирим сурайын, бул жерде К тамгасы ың тыбышы менен кетип калыптыр. Рахмат, мен ал даректи таба албай кыйла убактымды коротуп койдум. Эч нерсе эмес. Сен мени менен дароо эле байланышсаң болмок экен. Ошону айтамын. Макул анда, күнүң ийгиликтүү өтсүн. Караңыздар. Демек бул Айжамал досу улан айткан китепкананын дарегин таба алган жок. Дарек бул адрес. Адрести таба албады. Андыктан кайрадан уланга чалып, ал адрести тактоо үчүн маалыматтарды алды. Маалыматты берип жаткан улан маалыматтын так жана түшүнүктүү болгон үчүн бир нече багыттарды колдонду. Караңыздар. Мисалы, алдыны көздөй 1000 метр, андан кийин оңго бурулуп 200 метр басса, китепкананын
дареги келип чыкты. Бул Айжамалга кыска түшүнүктүү болду. Азыр болсо сиздер менен мына бул роботту биргеликте башкарабыз. Эгер макул болсоңуздар, робот алдыны көздөй бас. Жакшы. Робот төмөндү көздөй бас. Же болбосо артты көздөй бас, төмөнгө карай бас дейбиз. Бул жерде дагы бир нерсени айта кетейин. Жогоруга карай, жогору, төмөн. Жогору, төмөн. Оңго, солго. Жогору, төмөн, оңго, солго. Андай болсо, робот оңго бас. Азаматсың. Робот солго бас. Азаматсың. Робот алдыга басып, оңго бурул. Азаматсың. Робот оңго басып, жогору көздөй бас. Оңго, жогору. Ой азамат. Мынакей көрдүңүзбү, биз айткан багыттар боюнча бул робот аракетке келди. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Эгерде биздин сабагыбыз сиздерге жаккан болсо, биздин баракчага катталып, коңгуроо белгисин басып койсоңуздар, биздин баракчадан чыгып жаткан видео сабактарыбызды эң биринчилерден болуп көрө алуу укугуна ээ болосуздар. Эгерде суроолоруңуздар же сунуштарыңыздар болсо, анда төмөндө турган 0779 74 86 93 кыска номерине WhatsApp тиркемеси аркылуу билдирүү калтырсаңыздар болот. Кийинки 11-ci сабагыбызда биз сиздер менен бир күндүк күн тартип деген темада сүйлөшөбүз. Өзүбүздүн бир күндүк планыбызды сиздер менен бирге түзөбүз. Анан ошонун негизинде аракетке келебиз. Кайрадан кийинки сабактардан сиздер менен амандашканча, көрүшкөнчө сак саламат туруңуздар. Сиздер менен мен Илгиз Шамырзаев болдум. Кийинки сабактарыбыздан жолукканга чейин.